Таңғы жол, ассаламу алейкум. Урматтуу Ала Тоо спорт YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Биз Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарынын алкагындагы кыргыз балбандарынын жыйынтыктарын тааныштырууну улантабыз. Алдыда кененирээк ага чейин сиздер каналга катталып туруңуздар. Бүгүн 3-август күнү Токиодо өтүп жаткан 32-жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында 77 кг салмак чембирдигинде грек-рим күрөшү боюнча балбануу Закжол Махмудов кыргыз спортунун капчыгына 13 жылдан кийин Олимпиада оюндарынан алгачкы медальды салып берди. Ал 77 кг салмак чембирдигинде дүйнөлүк рейтингде биринчи орунда турган Тамаш Лоренс менен финалда кес келип, ага 1-2 эсебинде жеңишти тарттырып жиберди. Муну менен Акжол Махмудов күмүш байгенин ээси аталды. Ал буга чейин карьерасында Азия оюндарында күмүш медаль тагынса, андан сырткары Азия чемпиону, ошондой эле жаштар арасында Азия чемпиону, кадеттер арасында дүйнө чемпиону деген статустарга ээ болгон. Акжолдун жашы болгону 22-де. Демек муштумду түйүп, кийинки Олимпиада оюндарында, кийинки дүйнө чемпионаттарында Акжол биздин капчыкка көптөгөн медальдарды алып келип берет деген ниетибиз бар. Андыктан маанайды түшүрбөйбүз, Акжолду күмүш байгеси менен куттуктайбыз. Кыргызстан алга!